Спорт сүйүүчүлөрү 1x сайты менен бирге сүйүктүү спортчуңузду колдоп, акча утуп алыңыз. Ал үчүн описаниядагы шилтемени басып, алардын официалдуу сайтына өтүп, балансыңызды толтуруп, өз спортчуңузду колдоңуз. Кененирээк маалыматты шилтеме аркылуу өтүп алсаңыздар болот. Жогорку коэффициенттер бир гана биздин спонсордо. Сузак районунда коронавирус жуктурган жарандар умрадан келгенден кийин үйүнө тууган урук кошуналарын чакырып чакан той өткөргөн. Бул тууралуу аталган райондун акиминин биринчи орун басары Торокелди Түркбаев билдирди. Анын айтымында вирус жуктургандар Благовещенка жана Бостон айылынын тургундары болгон. Учурда алар менен байланышта болгон кошуналары жана туугандарынын баарын аныктап, карантинге киргизип жатабыз. Умрадан келгендер чоң ажылыкка баргандан көп адам чакырып ажы той беришпейт, чаканыраак маареке өткөргөн, деди Түркбаев. Белгилей кетсек, бүгүн 18 мартта Жалал Абадтын Сузак районунда коронавирус жуктургандар аныкталып, ал жакта өзгөчө кырдаал киргизилген болчу. 3 киши Сауд Аравиядан кичи ажылыктан келген. Азыр алар Жалал Абад областык ооруканасынын жугуштуу илдеттер бөлүмүндө. Маалымат блог Спутник. Коронавирус аныкталган Жалал Абадтын Сузак районунун тургундары менен кичи ажылыктан бир авиакаттамда чогуу учуп келген 64 адам учурда Ош областы жана Ош шаарынын аймагында болгондуктан анализ алынып, изоляторго жаткырылды. Бул тууралуу өкмөттүн Ош областындагы өкүлү Узарбек Жылкыбаев билдиргенин аймактык кабарчы маалымдады. Эске салсак, 18 мартта Сузак районунда коронавирус жуктургандар аныкталып, ал жакта өзгөчө кырдаал киргизилген болчу. 3 киши Сауд Аравиядан кичи ажылыктан келген. Азыр алар Жалал Абад областык ооруканасынын жугуштуу илдеттер бөлүмүндө дарыланууда. Саламаттык сактоо министрлигинин Ош шаарындагы координатору Абдилатиф Шамшиев обсервацияга жаткырылган 64 адам кимдер менен байланышкан аныкталып жатканын билдирди. Ал 64 адамдан сырткары дагы 10 адам обсервацияда экенин кошумчалады. Маалымат блог Спутник KG. Сауд Аравиядан коронавирус жуктурган жарандар менен чогуу бир учакта келген 135 жарандын баары табылып, карантинге жаткырылды. Бул туурасында Саламаттык сактоо министринин орун басары Төлө Исаков маалымат жыйын учурда билдирди. Ошондой эле соңку учурда 1000ге жакын кыргызстандык Сауд Аравияга кичи ажылыкка барып келгенин белгиледи. Учурда алардын 300га жакыны табылып, карантинге алынды. Эске салсак, Кыргызстанда коронавирус жуктурган 3 учур катталды. Жарандардын бардыгы Жалал Абад областына караштуу Сузак районунун тургундары, алар Сауд Аравиядан кичи ажылыктан келген. Азыр алар Жалал Абад областык ооруканасынын жугуштуу илдеттер бөлүмүндө. Маалымат блог Азаттык. Үйдөн чыкпай жолугушууларды кыскарталы. Жээнбековдун элге кайрылган видеосу. Өлкө башчы Сооронбай Жээнбеков коронавирустан улам кыргызстандыктарга кайрылуу жасады. Ал ызы чогалтырбай, дарыгерлер айткан талап кеңештерин баарын аткарууга чакырды. Мамлекет башчы дарыгерлер тиешелүү даярдыктан өтүп, бул илдеттен кандай дарылоо керектигин билишерин белгиледи. Ошондой эле бардык жарандарды тартипти катуу сактоого чакырды. Бүгүн жалпы коомдун саламаттыгы үчүн ар бир жаран, ар бир ата-эне жоопту. Ар бир үй бүлө өздүк гигиенанын талаптарын толук аткарышы абзел. Зарылдыгы жок болсо үйдөн чыкпай, башкалар менен жолугууну максималдуу кыскартуу зарыл. Оорунун биринчи белгилери пайда болгон учурда алгач эч жакка барбастан телефон аркылуу врачка кайрылуу керек, деди президент. Сузакта карантинге алынган айылга вице-премьер-министр Акрам Адымаров, өкмөттүн Жалал Абад областы боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Нурболот Мирзахматов барды. Бул тууралуу өкмөттүн Жалал Абад областындагы өкүлчүлүгүнүн маалымат кызматы билдирди. Анда пост коюлган аймактардагы абал боюнча маалымат берилди. Түшүндүрүү ишин жүргүзүүнү дагы да күчөтүү зарылдыгы белгиленди. Сауд Аравиясынан кичи ажылыктан кайтып келишкен 8 кишинин 3-өсүнөн коронавирус чыккан. Ошол 8 киши менен чогуу учуп келген рейстеги адамдардын 51-и Жалал Абад областынын тургундары болуп, алар обсервацияга алынган учурда жакын байланышта болгон 1122 адам такталып жатат. Сузак району аймагында өзгөчө кырдаал киргизилип, өзгөчө кырдаал учурунда жалпы коомдук көзөмөлдөө, мамлекеттик жана стратегиялык маанилүү объектилерди жана жалпы коомдук транспортту көзөмөлгө алууну күчөтүлөт. Адамдардын көп чогулуусуна алып келген массалык иш-чаралар өткөрүлбөйт. Сузак районунун аймагынан транспорттук бардык түрү менен чыгууга чектөө киргизилет.
Коронавирус жұқтырып алған анықталған 3 қырғызстандық 12 март күні саат 20:57-де Манас эл аралык аэропортуна конушкан. Бул тууралуу коронавирусту алдын алуу боюнча ыкчам штабтан кабарлашты. Эске салсак, Кыргызстанда коронавирус жұқтырып алган 3 адам аныкталды. Алар 12 мартта Сауд Арабиядан кечээ ажылыктан келишкен. Азыр алар Жалбат областык жугуштуу элдеттер ооруканасына жаткырылды. Коронавирус табылган 3 чаран Air Arabia компаниясы аткарган чартердик каттам менен 12 мартта Манас аэропортуна учуп келишкен. Бортто 135 жүргүнчү болгон деп айтылат билдирүүдө. Буга чейин эл каттамдагы 90 киши изоляцияга алынып, дагы 45 изделип жатканы аныкталган эле. Маалымат Благ Спутник KG. Жакынкы күндөрү Сауд Арабиясында кечээ ажылыкта жүргөн дагы 300дөй кыргызстандык кайтып келет. Бул тууралуу 8 мартта Бишкекте өткөн пресс-конференцияда саламаттыкты сактоо министринин орун басары Төлө Исаков билдирди. Анын айтымында умрадан кайтып келгендер дароо карантинге жаткырылып, лабораториялык анализ аларын белгиледи. Эртең 100 адам, бүрсүгүн 200 адам кайтып келет. Бул кооптуу сан эмес. Эгер ошончо оорулуу адам келет десек, корксок болот. Алар оорулуу эмес. Баары биздин жарандар. Биз сөз түрдө баарынан лабораториялык анализ алабыз. Албетте баарын карантинге алабыз. Төлө Исаковдун айтканына караганда, коронавирус коркунучуна байланыштуу Кыргызстан обсервация үчүн 1600 орун даярдалган. Анда 321 киши дарыгердин көзөмөлүндө турат. Калган орундар бош. 18 мартта Кыргызстанда коронавирус жуккан алгачкы 3 адам аныкталды. Алар 12 мартта Сауд Арабиясынан умрадан кайтып келгени айтылууда. Буга байланыштуу Сузак районунда өзгөчө кырдаал жарыяланды. Жалпы республика боюнча өзгөчө кырдаал киргизүүгө олуттуу негиз жок, деди министринин өкүлү. Ош шаарында унга кайрадан талап күчөдү. Ош шаарындагы Тулпар ун чыгаруучу ишканасында ун сатып алууну каалоочулардын узун кезеги пайда болду. Киши башына бир кап ун 1350 сомдон сатылууда. Коопсуздукка милиция кызматкерлери көз салып, ишканага барчу жолдогу автоунаалардын тыгынынын жол күзөт кызматы жөнгө салып жатат. Алармандар базарда ун калбай калган үчүн ишканага келишкен айтышты. Ага чейин Ош шаарынын мэри Талабек Сарыбашов базарда алармандарга түзүлгөн шарттар тууралуу журналисттерге буларды айткан. Азыр базарда 2 контейнер ачтырдык. Дан азык ишканасынан унду түз алып келип сатып жатат. Баасы 1350 сомдон ашпайт. Алып сатуучуларсыз түз уюштурдук. Ошто азык түлүккө болгон муктаждык 14-15 март күндөрү күчөп, 15 март күнү базардагы ун сатуучу жайлар жабык турган. Жергиликтүү бийлик шаарда азык түлүк жетиштүү экенин белгилеп, шаар тургундарын дүрбөлөңгө түшпөөгө чакырууда. Ош шаарында азык түлүккө кезек. Кыргызстанда коронавирус боюнча алгачкы фактылар катталган учурга туш келди. 18 марттагы расмий маалымат боюнча Сауд Арабияга кичи ажылыкка барып келгендердин арасынан 3 чарандан жаңы вирус табылды. COVID-19 вирусу 140тан ашык өлкөдө катталды. Маалымат Благ Азаттык. Австралиялык окумуштуулар иммундук система коронавирус менен кантип күрөшөрүн изилдеп чыгышты. Алардын изилдөөсүнүн жыйынтыгында Nature Medicine журналына жарыяланды. Андагы маалыматтар жаңы вирустук инфекциядан айыгуу кадимки грипптен дарылануудан дээрлик айырмаланбай турганын көрсөттү. Демек, бул изилдөө коронавируска каршы вакцина чыгарууга жардам бериши ыктымал. Азыркы убакта дүйнөдө коронавирус менен ооругандар 190 миңден ашты, ал эми өлгөндөр 7,5 миңге жетти. Биздин иммундук система жаңы коронавирус менен кантип күрөшөрүн биринчи жолу даана түшүндүк, деди изилдөөчүлөрдүн бири профессор Кэтрин Кетзирска. Көп эксперттер бул изилдөө жөнүндө жакшы пикирлерин билдирип жатышат. Изилдөө Мельбурндагы Питер Доерти атындагы инфекция жана иммунитет институтунда жүргүзүлдү. Окумуштуулар эмнени аныкташты? COVID-19 жугузуп алган адамдардын айыгып чыгышадан бул вируска эффективдүү каршы тураларын айкын көрсөтүүдө. Бул иш жүзүндө кандай болуп ишке ашат? Австралиялык окумуштуулар инфекцияга каршы күрөштө катыша турган адам организмдеги 4 клетканы таап чыгышты. Изилдөөгө мурда оорубаган жаңы илдетти жеңил көтөргөн ыктыярчылар катышты. Австралиялык ооруканалардын бирөөнө Ухандан коронавируска чалдыккан 47 жаштагы аял түшүп калып, 14 күндөн кийин сакайып чыкты. BBCге берген маегинде профессор Кетзирска түшүндүрүп бергенде, ал ошол оорунун иммундук системасынын реакциясынан баштап аяк изилдеп чыгышкан. 3 күн ичинде эле инфекцияга чалдыккан аял сакая баштаган. Буганын канындагы өзүнчө бир клеткалар жардам берген. Кетзирсканын айтымында адам демейде грипп менен ооруганда анын денесинде так ошол клеткалар пайда болот.
Биз мунун жыйынтыгында кубандык. Биз инфекция менен ооруган адамга иммундук клеткалар пайда болгондо анын сакайып кетерин аныктадык, деди профессор Кетзирска. Бул изилдөө 4 аптага созулду. Анын жүрүшүндө ондогон окумуштуулар күн түндөбүй анализдерди текшерип, кылдат изилдөөлөрдү жасашты. Австралиянын саламаттыкты сактоо министри грек окумуштуулардын ачылышына коронавируска каршы вакцинаны жана башка дарыларды таап чыкканга жардам берет деп баса белгиледи.